кимде ким намахрамдарга кароодогу ырахаттан тыйылса, Аллах Таала ага ибадаттын ырахатын берип коет дейт да. Ошондуктан ким ибадаттын ырахатын кааласа, ал аялдардан, намахрамдардан, жаттардан өзүнүн көзүн тыйсын дейт. Ооба кичине башында караганыңызда көзгө ырахат, денеге ырахат бериши мүмкүн башкаларды караганга. Себеби ал башка болуп атпайбы? Көрө элексиз да аны. Бул ошол эле нерсе. Бирок ошол башка болгондугу үчүн кичине ырахат бериши мүмкүн. Бирок ошол нерседен ким тыйылса, ага ибадаттын ырахатын берем деп атат. Аллах Таала көргөгөн, биз билбеген жакшылыктарды берип коет. Биз билип тургуп, атайлап ошол күнөөдөн качсак. Көздүн нуру кетет, жүздүн нуру кетет. Ал жүрөккө сыгылуу алып келет. Ооба кичине ырахат тартылышы мүмкүн, бирок көздүн көрүүсү да кадимгидей азаят, басаят. Башкаларга кароо артып барып азап калып барат. Ошондой экен башкалардан көздү өзүңдү тыйышың керек. Сыноо жашоосунда экенбиз, сыналгандардын эң жакшысы бол.